Саламатсыздарбы урматтуу команда. Мына бүгүнкү күндө хит продаж болгон Атомини Хемахими ушундай коробканын ичинде мындай 6 стик пакет болот. Ушундай 6 стик пакет эгерде күнүнө 1ден ичсеңиз 2 айга, эгерде 2ден ичсеңиз 1 айга курс лечения болот да. Бул негизи БАД иммунитетти көтөрөт. Буну биз кандай кылып ичебиз? Эртең менен алып туруп мындай кылып эле буну аралаштырып жиберебиз да. Мындай кылып аралаштырып жиберебиз. Бир сыйра ачпастан туруп аралаштырып жибергенден кийин анан биз муну ачабыз. Мынакей мен ачып даярдап койгом. Ачканда өзү деле оңой. Мына жеринде көрүп атасыздар, ача турган жери, иче турган жери. Муну биз сүмөлөктүн өңүндөй ачуугуч кылып болот. Мынакей. Мен ушул дозаны 2 жаштагы балама жана 4 жаштагы балама берип атам да. Артынан бир аз жарым стакан жылуу суу берип коесуздар. Негизи бул Хемахим 6 жаштан жогоркуларга сунушталган. Бирок азыркындай кырдаалдын себебинен мен балдардын иммунитети көтөрүлсүн деп азыраак дозада балдарга берип коюп жатам. Себеби бул БАД. Ал эми чоң адамдар болсо мына 1 стик пакетти бир эле ичип алган оң. Кээ бирлери бар ушуну жарымын ичем, анан кечкисин жарымын ичем. Жок, андай кылбаңыздар. Биринчиден компания 1 стик пакетти бир ичип түгөт деген. Экинчиден бунун жарымын койсоңуз кечке чейин жарымы эскирип кетет. Үчүнчүдөн холодильникке сактаганга болбойт. Ошондуктан 1 стик пакетти бир ичип түгөтүңүздөр. Андан кийин сөзсүз түрдө артынан жылуусу ичип, жана ошол эле күндөрү жылуусуну бат-баттан ичип турсаңыздар жакшы результат берет сиздерге. Аселге кошуп ичип, дары ичип, дарын артынан ичип, андай кылбаңыздар. Сиз дарыны эртең менен ичиңиз, эгерде лечение алып жаткан болсоңуз, врачтардын берген дарысын. Андан кийин, как положено, тамагыңызды ичиңиз же чайыңызды ичиңиз. Андан кийин Хемахимди ичиңиз дагы, үстүнөн жылуу суу ичип коюңуз. Мына сизге сонун результат берет. Андан кийин буну көпчүлүгү ач карын ичип жатат. Ач карын ичпеңиздер. Ач карын өтө эле ач карын ичкен дагы болбойт. Эгерде сизде бир ичегеңизде же бир ички органдарыңызда бир кесилген, операция болгон же башка болгон болсоңуз, сизге такыр туура эмес. Эгер сиздин салмагыңыз 80 килограммдан жогору болсо, даже 70тен жогору болсо, анда можно ичкенге ач карын. Ошондуктан мен муну сиздерге сунуштаймын. Тамактан кийин же чайдан кийин ичиңиздер. Врачтын берген дарысын ичип, андан кийин чай тамак ичип, андан кийин ушул Хемахимди ичип, үстүнөн суу ичип алыңыздар. 5 күнгө чейин биринчи баштаган адам 1 стик пакетти ушул бирөөнү ичесиз эртең менен. 5 күндөн кийин эртең менен ушундан бирди ичип түгөтүңүз. Кечкурун уктаганга чейин, мындайча айтканда кечки тамакка чейин саат 5терде ичсеңиз болот. Бирөөсүн ичип аласыз. Ошол менен күнүгө 2 стик пакет ичиңиз. Андан кийин карап көрүңүз, обострение берет, албетте бир сыйра козгойт, андан коркуп кыжалат болбоңуз. Ичиңизди өткөрүп тазалашы мүмкүн, мурунку ооруларыңызды козгошу мүмкүн, же таптакыр эле козгобой таасир этпеши да мүмкүн. Бирок бул иммунитетти көтөрөт. Сразу эле сиз ичкенде эле эртеси эле же дароо эле результатын байкай койбойсуз. Анда барыбыз эле алып ичип калбайлыбы, туурабы? Ичип бүткөнүңүздөн кийин 15-20 күндөн кийин анан ошол бир коробканы, целый бир коробканы ичип бүткөндөн кийин 15-20 күндөн кийин гана результаты билинет. Бирок баягындай сахарный диабет жана башка оорулар негизи бир коробканы түгөттү, мисалы гепатитке ичип бир коробканы түгөттү, андан кийин дагы алдырып ичсин. Ошентип 2 ай ичкенден кийин 2 стик пакеттен бир 10 күндөй дем алып туруп, кайра ичсин. Ал эми оорубаган адамдар бир коробканы алып ичип, андан кийин 3 айдан кийин дагы бир коробка алып ичип койсо болот. Кийин уже бир жылда бир эле жолу бир коробка ичип коюп жүрө беришет. Себеби бул иммунитетти көтөргөндүктөн, мына азыркы учурда баарыбыз грипп болуп атабыз, бул гриппке да аябай жакшы жардам берет. 60 жаштан жогорку аталарыбыз, энелерибиз ошол сууга аралаштырып беребиз. Кээ бирлери иче албай калышы мүмкүн, же жаш балдар ачуу экен деп
ошондой сууга аралаштырып бериңиздер. Азыркы кезде бул бардыгыбызга зарыл. Алып ичиңиздер, заказ кыла бериңиздер, заказдар келип эле атат, таможнядан өтүп эле атат. Бир 10 күн, 15 күн чыдап койсо, кудай калса карантин да бүтөт, анан кадимкидей жашоо башталат. Кыжалат боло бергендин кереги жок. Командасы барлар командаңыздар менен WhatsApp'та жазышып, сүйлөшүп, кадимкидей сабактарды өтүп, Instagram, Facebook, YouTube аркылуу иштей берсеңиздер болот. Себеби дегенде биздин иш онлайн иш. Келечекте бардыгы онлайн ишке өтөт. Отуруп алып эле кийим кечелерди заказ берип, тамак аштарды заказ берип, через интернет ала турган болот. Аны да Атомиден. Себеби Атомиде бардыгы бар. Кийим кече, тамак аш бардыгы бар. Жана мен сиздерге айта кетейин, азыр бардыгыбыз үйдө отуруп калдык. Ошондон пайдаланып бардыгыбыз келмелерди айтып, дуаларды айтып, андан кийин 5 убак намаз окуй электер, баягы убактым жок деп жүргөндөр, мынакей сиздерге убакыт табылып калды. Ушул убакытты эми пайдаланыңыздар. Пайдаланып намазга жыгылып, намаз үйрөнүп, намаз окуп алыңыздар. Билбегениңиздерди бизде группадан намаз жөнүндө сурасаңыздар да болот. Намаз тууралуу группабыз бар WhatsApp'та. Келиңиздер, ошол үйдө отуралып, дуаларды окуп, намаздарды окуп, онлайн дагы иштеп, адамдарга сунуш жазып, командаңыздарды өстүрө бериңиздер. И заказ кылып, химахим российский сайттан пробиотик жана жеңшенди заказ кылып ичсеңиздер болот. Жеңшен дагы бул чөптүн тамыры, табылгыс каражатта булчу өтө сонун табылгыс каражат, өтө сонун ден соолукка жардам берет, иммунитетти пробиотик дагы, химахим дагы көтөрөт, жеңшен дагы. Ошондуктан заказ кылып, азыркы учурда ушундайларды алып ичип турсаңыздар болот. Дагы айтамын, таможнядан продукция, тамак аш, товарларды өткөрүп жатат, болгону адамдарды өткөрбөйт. Ошондуктан коркпой заказ кылыңыздар. Наоборот, канчалык көбүрөөк заказ кылсак 25 000 рубльга чейин баттан келип баштап атат заказдар.